Мен Московский район тұрғынымын, Бұтынбаев Алик. СДФК партиясының 2009 жылдары координатор болып жүрмін. Биыл біз 10-ші ушул айдын 10-ында біз конференция өттік СДФК партиясының. СДФК партиясы Атамбаевсыз деп. Еміншілерінде өткен съезді март айында нелегитимный съезд болды да, әйерде конференциядан бір киши дагы чыгылган жок. Өздөрү эле алуу деп чыгырып, ошо мен иштерди бүтүрүп алышты. Райондун баары каршыгачы. Анан жанагы биздин катчыбыз Жолдубаева Кундуз деген пресс-конференция өттү. Бу жерде жалаң эмелер чогулуп, Атамбаевди сатып, энесин да сатып жүрөт депчи, булар биз тууралуу айтыптыр да. Ушул мен Жолдубаев Кундузга жолдоп коет элем. Ушул Кундуз айым жакшылап угуп ал, кулағыңа түйүп ал. Биз 2009 кырылып жүргөндө, камалып жүргөндө салфан кийип, сен кайда элең чынын айткандачы. 2010 мен бир тууган инимен айрылып, ошондо сен кайда элең чында? Тиги Фарид Өкөмөр, дежурный Фарид Өкөмөр, же тиги премьер-министр Сапар Исаков кайда жүрдүңөр эле чынын айткандачы. СДФКнын баарын силерге окшогон шүмшүктөр талкалады, чынын айткандачы. Великий комбинатор Остап Бендер тиги Сапар Исаковду алып келип СДФКнын башына коюп, ошонун махинациясы менен СДФКны бүт булгап бүттүңөр. СДФК деген атты өчүрдүңөр мындайча айтканда. Ошого бир ооз айта албай да койдуңар. 2017 жылы мен биринчи жолу биринчи айтып чыктым Жалбырак ТВга. Атамбаев, мен инимди тирилтип бересиң деп. Эми ушундай ишеничке Кудайды жамылып, 87 баланын бүт аркасына жамылып жүргөн тиги Алкаш Атамбаев биздин довериябыздын баарын кетирди чынын айткандачы. Ошол мен айтарым. Суроо берсең жооп берем.